интернеттин негизи пайдасынан менин оюмча зыяны көбүрөөк болуп атат дедим. Анткени статистика бир-эки жерлерден көрүп окуп калдык. Мисалы, жандай туура эмес сайттарга секундасына 128.204 адам секундасына, муну да бир жолу эске алып коюңуздар, секундасына бирдей кирип атышат да. Бул жагын эске алчу болсок да. Анан дагы мисалы туура колдонуу, тарбияны туура беришибиз керек, ата-эне мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек дегендин дагы бир жагын айтсам, мисалы сиз жаш балаңыз болсо, столго бир кооз, мындай гүл же да бир кооз бир буюмду койсоңуз, ал балаңыз сөзсүз аны барып тартат. Жок, балам муну тартпа, болбойт деп сиз айтып койсоңуз да, ал бала эмне кылат? Ошону именно тартып көрөт. Көрүп, сындырып көрмөйүнчө, аны тажрыйба жүзүндө көрмөйүнчө ал канааттанбайт да. Ошондуктан мен дагы курсташымда айтып кеткендей, ошо 1999-жылдардан баштап кээ бир өлкөлөр чектөөлөрдү киргизген, мисалы Иран, Саудия, ошого окшогон Египетке окшогон өлкөлөр чектөөлөрдү киргизген. Мисалы ошондой туура эмес сайттарды чектеп, мисалы 18+ деген сайттар болсо, ошолорду чектеп бизден жаш, биздин темабыз да өзү негизи ошол болуп, интернет анан жаштар болуп. Азыр биздики аралашып кетти да. Көбүрөөк чоң курактагылар туурараак колдонушу мүмкүн, а жаштар көбүнесе туура эмес эле колдонулат негизи. Ошого мен бул статистикаларга таянып, ушундай баягы тарбия берүү жолундагы ыкмаларды деле карап көрсөңүздөр, ошондой болот да. Сөзсүз түрдө ал нерсени көрүп көрүшөт, анан ошодон чыга албай бардык нерседен артта калып зыяны көбүрөөк болуп атат. Эгер биз ушул түрдө азыр интернетти колдончу болсок, албетте мен оюмча зыяны көбүрөөк. Эгерде чектөөлөрдү киргизип, баягындай сайттарды жок кылып чектесек, анда пайдасын тапсак болот.